Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча көмүскө экономика республиканын ИДПсына карата 21%ды түзөт. Расмий эмес маалыматтар боюнча көмүскө экономика республиканын ИДПсына карата 40%ды түзөт. Көмүскө жүгүртүүнү азайтуу жана өлкөнүн экономикасына инвестицияларды көбөйтүү үчүн 2023 жылдын 6 июнунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам салык мунапысынын арты менен мүлктү жана кирешелерди мыйзамдуу экономикалык жүгүртүүгө тартууга багытталган. Салык мунапысы бул ар бир адам үчүн өткөн жылдардагы салыктардын төлөнүшүнөн мыйзамдуу бошотуу мүмкүнчүлүгү. Мамлекет ыктыярдуу декларациялануучу активдердин жана ыктыярдуу легалдаштыруу процессине катышкан жактардын кол тийбестигине кепилдик берет. Мыйзамга ылайык, декларациялар мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып 60 күндүн ичинде жок кылынышы керек. Маанилүү, ыктыярдуу декларациялоонун сыры сакталат. Жашоону таза барактан башта, кирешелерди жана мүлктөрдү декларациялаштыр. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги.